Руханий дүйнө. Эртеси күнү эртең менен жуунуп таранып, тамак ичип алып, Мехрон гөнгөндөй эле бакты көздөй жөнөдү. Бирок гүлдөр отургузулган клумбанын жанынан өтүп баратып, жагымдуу жыпар жыттарга токтоп калды. Клумбанын жанына чейин келип, көптөгөн ар кандай гүлдөрдү көрдү. Эң кооз гүлдөр булар розалар деп ойлоду. Мехрон клумбаны карап жатып. Ошол убакта арттан устаттын үнү угулду. Розалар чындыгында жакшынакай, бирок алардын сулуулугу өзүнө тартат, өзүнө чакырып турат. Балким ошон үчүн жаратылыш ага ушундай тикенектерди берип койгон. Үзүп көрчү, колуңду сайып аласың. Алар ар бир эле адамга үзүлүп бербейт. Алар анын сулуулугун баалаган, назик тыккан, сүйгөндөргө гана үзгөнгө уруксат берет. Устат акырын розанын гүлүн кармады. Кылдаттык менен сабагынын ылдый жагына колун жылдырып, гүлдүн курч тикенектерин көргөздү. Жаратылыш бардык жагынан бизге акылдуулугун көргөзүп кеңеш берип турат. Биздин максаттарыбыз ушул розалар сыяктуу абдан кооз. Бирок биз ошол кыялыбызга бараткан жолдо кескен кыйынчылыктарга даярбызбы? Кыялыбыз розадай болуп жөн эле оңой эле жеткиздире койбойт. Сен көрүп турган роза албетте өтө кооз. Бул жыйынтык болуп эсептелет. Ал ушундай болуш үчүн убакыт талап кылынган. Башында жыты жок, сулуулугу жок, жөн эле урук болгон. Ага туура келүүчү топуракты табуу маанилүү. Уруктар булар идеалдуу, туура келүүчү топурак. Бул өзүнүн убагы, бакубаттуулук, жагымдуу жагдай. Ишеним менен үмүт бул топурактын сыртка кылтыйып көрүнгөн кам көрүү. Дайыма кам көрүп туруу эмгек кичинекей растокту гүлдөгөнгө жана бутондун пайда болушуна алып келет. Жашоодо деле так ошондой. Максаттарыбызга жетүү үчүн, планыбыз ишке ашуу үчүн, кыялдарыбыз орундалышы үчүн билим жана жөндөмдүүлүк керек. Жана дагы бир мисал, эгер аял бирөөлөрдүн өзүнө көңүл бурдуртуп тургандай сулуу болсо, аял тикенектүү болуш керек. Жана ага тийишкендерге каршылык көрсөтө ала тургандай болуш керек. Антпесе ага жашоо кыйын болот. Ал өзүнүн жаш кезиндегисин эстегенсип, ичинен күлүп койду. Розаларды карап турган Мехронду карап, эгер кааласаң, бүгүн ушул жерде гүлдөр менен иште. Сен билип калдың кандай кылышты. Абайла, булар олдоксон кыймылды жактырбайт, деди. Колуна бактын кайчысын алып, устат бакты көздөй жөнөдү. Алар көнүп калган убагында беседкага келишип, окууларын улантышты. Билесиңби, Мехрон, эгерде сен материалдык дүйнөдө ката кетирсең, аны оңдоп алсаң болот. Эртең болбосо бүрсү күнү бир нерсе жасап, абалды өзгөртүп алсаң болот. А руханий дүйнөдө мындай болбойт. Эгерде сен кандайдыр бир законду бузсаң, сен ал үчүн жооп беришиң керек болот. Ар бир адам руханий жактан өнүгүүгө азыр убакыт келди. Духовность, башкача айтканда, руханият деген эмне? Деп Мехрон суроо берди. Анын үнүнөн баарын жакшылап түшүнүп алгысы келген кызыгуусу сезилип турду. Руханият бул биздин ички дүйнөбүз. Биздин акылыбыздын, жүрөгүбүздүн, денебиздин абалы. Ушул үч абалыбыздын гармониясы биздин рухту өнүктүрөт. Ойлонуп көрсөң, эмне үчүн Кудайга ишенген адам Кудайдын берекелүүлүгүнө ишениши керек? Дүйнөдө көп акча бар. Алар эч убакта түгөнбөйт, эч жакка жоголуп кетпейт. Жөн гана бир адамдан башка адамга өтүп кете беришет. Жана ким руханий жактан өнүгүп турса, ошол адамда кармалып турушат. Эгер мен өзүмдү Кудайга ишенген адаммын деп эсептесем, берекелүүлүккө ишенишим керек. Берекелүүлүк чексиз. Бул Кудайдын алыптыгы. Сен өзүңдү аалам чексиз экенине ишендиришиң керек. Ошондой эле Кудайдын байлыгы дагы чексиз. Ушул чындык экенине өзүңө ишендир. Кичинекей балдар оңой ишенишет. Анткени алар руханий категориясында ойлонушат. А чоңдор болсо сандар жана сапаттар категориясында ойлонот. Кел кичинекей эксперимент жасайлы. Көзүңдү жумуп, өзүңө ичиңен акча деген сөздү айтып, ошону элестет. Андан кийин элестөөңдү айтып берип көрсөң. Мехрон көзүн жумду. Акырын бирдемке шыбырап, кабагын бүркөдү элестетип атып. 1 мүнөт туруп, көзүн ачып айтып берип баштады. Мен дароо эле ачылып турган сейфти көрдүм. Ичи толтура акча экен. Наставник жылмайып сөзүн улады.
Элестөөлөр ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирөө акча салынган мешокту кээси акчанын жамгырын, кээ бири акча дарагын көрөт. Баары көптөгөн санды көрөт. Анткени мээбиз көптүк санды гана кабыл ала алат. Эми көзүңдү жумуп, сүйүү деген сөздү элестетчи. Анан көзүңдү ачып, эмнелерди элестеткениң жөнүндө сүрөттөп берчи. Михрон айткандарды жасап, элестөөсүн сүрөттөп берип баштады. Болочок аялым менен болгон биринчи жолугушуумду элестеттим. Кандай даярданып атканымды, гүл сатып алганымды, толкунданып атканымды. Устат кайрадан жылмайып түшүндүрдү. Ар бири ар башкача элестетет. Кээ бири чындыгы сүйүүнүн символу болгон жаа менен жараланган жүрөктү, кимдир бирөө өзүнүн сүйгөн кызын, а кээ бири тоолорду, деңизди, күндү элестетет. Көңүл бурсаң ушундай сезимдерди дагы чоңдор образ менен элестетишет. Анткени абстрактуу түшүнүүлөрдү дагы мээ конкреттүү образ менен кабыл алат. Мисалы, эгерде адамга ручка десең, ал ручканы элестете алат. А эгерде абийир деген сөздү айтсаң, ал конкретный эмнени элестетерин билбейт. Эмнеге? Анткени бизге айтышкан абийирдүү болуш керек деп, бирок бул эмнени түшүндүрөт бизге айтышкан эмес. Ошентип биз аны толук түшүнгөн эмеспиз. Кеп сенин мечитке, церковко барып турганыңда эмес. Сен эмне үчүн барып турганыңда. Түшүнөсүңбү? Сен бирөө менен сүйлөшүп атканда, сен анын сөзүнө жооп бериш үчүн угасың. Бул туура эмес. Сен аны түшүнүш үчүн угушуң керек. Духовность деген ошондой. Аны биз сөз менен түшүндүрө албайбыз. Биз сүйүү дегенде бир нерсени элестете алабыз. Анткени биздин мээ аны түшүнүк катары кабыл алат. А духовность болсо, бул чексиз берекелүүлүк. Ал чексиздиктин берекеси. Биз асман деген сөздү укканда, аны таптаза, булуту жок, көгүлтүр, күнөстүү асманды элестетебиз. Бирок асман бүркөк, капкара деле болушу мүмкүн. Бирок бизге кандай асман жакса, ошону эстеп калганбыз. Асман бүркөк, жаандуу болуп турганына карабай, асманды ачык, көпкөк, күнөстүү элестеткенибиз духовностьту, руханиятты пайда кылат. Биз айтып аткан берекелүүлүк дагы ошол. Адам жаратылыштын чексиз бактысына ишениш керек. Эми ойлонуп көр. Сен эмне үчүн бай болгуң келип атат? Жүрөгүң менен эмнени сезип атасың? Устат Мехронду оюн топтоп суроосу жөнүндө жакшылап ойлонуп алсын деп бир канча мүнөт унчукпай турду да анан сөзүн улады. Эми өзүңдүн мурдагы жашооңду эстеп, анализдеп көрчү. Эмне жөнүндө ойлончу элең? Эмнени сүйлөчү элең? Жана эмне кылчу элең? Алар сенин кыялыңа дал келеби? Эсиңде болсун, эгер сен өзүңдүн руханиятыңды машыктыргың келсе жана духовный жактан бай болгуң келсе, андан кийин материалдык жактан бай болгуң келсе, анда өзүңдү толугу менен ошол максатыңа багындырышың керек. Сенин каалоолоруң, оюң, сөздөрүң жана кылган иштериң бир багытта болуш керек. Эгер сен ийгиликке жеткенге умтулуп атсаң, а сенин ойлоруң башка жакта жүрсө, көп акча тапканды кыялданып, бирок сүйлөгөн сөздөрүң көңүл ачуулар жөнүндө болсо, демек анда ийгилик дагы болбойт, байлык дагы болбойт. Бардык ийгиликсиздиктер, көңүл калуулар, утулуулар биздин ойлорубуздун, сөздөрүбүздүн, кылган ишибиздин максатыбызга дал келбегенинен башталат. Эгер сен адамдын чын эле өсүп өнүгүүгө умтулуп жатканын билгиң келсе, анын айтып аткан сөздөрүнө көңүл бур. Сөздөр көп нерсени билгизет. Жана ойлонуп көр. Анын сөздөрү кылган ишине дал келеби? Эсиңде болсун, Мехрон. Эгер ийгиликке жеткиң келсе, өзүңдүн ички дисциплинага салганды үйрөн. Сенин каалоолоруң, ойлоруң, сөздөрүң жана кылган иштериң бир максатты көздөй багытталышы керек жана алар бири-бирине шайкеш болуш керек. Бул канчалык оор болсо да өзүңдү ошого көндүр. Мен ойлойм, бул эрежени түшүнгөн адамдын колунан келет. Эгер аны аткара албасаң, анда эчтеке аткарылбайт. Мисалы, адам арыктагысы келет, бирок оюнда болобу, болбойбу деген күмөн саноо бар. Ал эми кыймыл-аракети улам кийинкиге калтырат. Эртең бүрсүгүнү арткы жумада точно баштайм деп жүрө берет. Башкача айтканда, кыймыл
аракети каалоосуна дал келбейт. Ал эми сөздөрү такыр карама каршы. Мен арыктагым келет, бирок болбой атат. Анан сурайт: "Сен жок дегенде диетага отуруп арыкта арыктаган бир адамды билесиңби?" Андан кийин телевизордон көргөзгөн ар кайсы өлкөлөрдүн кулинария рецепттерин башка боюнча телеберүүлөрдү эстейт. Анын сөздөрү ар кандай жана максатына каршы, бирок адам өзүнүн ошол абалын байкабайт. Дагы башка мисал. Адам байыгысы келет, бирок башкача кыймыл-аракет кылат. Акчаларын чачат, кереги жок буюмдарды сатып ала берет. Ар кандай көңүл ачууларга коротот. Анан айтат: "Акчанын баары кайда эле кетип атат? Сууда эле агып атат. Сууда эле жок болуп аткандай." Анан таң калат: "Эмне үчүн мынча көп чыгаша болуп атат" деп. Ошондуктан акчаны башкарганды үйрөнүш керек жана ал үчүн жакшы билим алыш керек. Топчуңду топчулап коюш оңой эле, бирок өзүңдүн үстүңөн иштөө оор. Бардык жашооң дагы жетпейт. Дагы мисал. Апасы баласын ийгиликтүү болсо экен дейт. Бирок апасынын иш-аракеттери көбүнчө камкордук. Анткени ал күчүнүн жетишинче баласынын жашоосун жеңилдеткенге умтулат. Анан таң калат: "Эмне үчүн менин балам укпайт? Канча жолу айтышым керек" деп. Анын сөздөрү ишине такыр дал келбейт. Эгерде ал дайыма эле баласына кичинекей баладай мамиле кылып эле кыйынчылыктардан баласын коргоп турса, баласы болсо түшүнбөйт анда эмнени күтүп атканын, башка тилдерде сүйлөшүп аткандай болот. Мындайлар жашоодо көп болот. Менин өзүмдүн кайгылуу тажрыйбам бар. Ошону ойлогонго аракет кылып атам. Ийгиликке карай жол эмнеден башталат деп Мехрон өзүнүн мурунку жашоосун эстеп ойлонуу менен сурады. Өзүңдүн алсыздыгыңды моюнга алуу — бул ийгиликке жетүүдөгү биринчи кадам. Адам бул чындыкты түшүнмөйүнчө ал өнүкпөйт. Менин кемчилигим жок деп ойлогон ойлор адамдын өнүгүүсүнүн токтоп калганын билдирет. Кемчиликсиздикке умтулуу гана адамды ийгиликтүү жана бактылуу кылат. Бул дүйнө, жаратылыш бизге караганда кемчиликсиз. Устат туруп, беседкада ары-бери басып, уюп калган буттарын ушалап, өзүнчө бирдемкелерди ойлонуп, кайра келип түшүндүргөнүн баштады. Духовность — бул биздин духовный жактан бай болуубуз. Биз ички духовный тең салмактуулукка жетмейинче сырткы материалдык байлык келбейт. Келсе да убактылуу кыска мөөнөткө эле келиши мүмкүн. Эсиңдеби, мен сага ийгиликке, байлыкка жетип, бирок кайра эле айлампага түшүп, баягы жашоосуна келип калгандар жөнүндө айтып бергем. Кээде адамдар материалдык байлыкка шашып, түбөлүктүү духовный баалуулуктар жөнүндө унутуп коюшат. Материалдык байлык, духовный байлыгы жок болсо мааниси жоголот. Ал эми духовный байлыкка материалдык байлык өзү келет. Ошону эсиңден чыгарба. Жылдар өткөн сайын жашоо кымбаттай берет. Мындан 10 жыл мурун $20 нерсе азыр 10 эсе кымбат. Эгерде биздин чыгашаларыбыз тез өсүп, кирешелерибиз өспөй калса, бул жакырчылыкка алып баруучу жол. Дайыма жетишпей жашаганга, коркунучка, сарсанага, келишпестикке, урушка, жек көрүүгө. Рухайный дүйнөдө да токтоп калганга болбойт. Мен баарын билем, менин билимим 15 жылга жетет деп өзүн өнүктүрбөгөн адам катуу жаңылат. Анткени 2,5 жылда маалымат алмашып калып атат. Жаңы билимдер, жаңы технология пайда болуп турат. Биздин күнүмдүк жашообузга тездик менен кирип турган жаңы илимий ачылыштарды, жаңы техникалык жетишкендиктерди колдоно билишибиз керек. Азыркы учурда жаңы компьютердик программалар үйрөнүүгө ондогон башка жаңы программалар пайда болду. Азыркы учурда жаңы компьютердик программаны үйрөнгүчө ондогон башка жаңы программалар пайда болуп атат. Демек, дайыма окуп туруш керек экен. Антпесе жашоодон артта каласың деп Мехрон өзүнчө жыйынтык чыгарды. Туп-туура, өзүн өнүктүрбөгөн жаңы билимдерди алып турбаган, эски билимге таянып эле жүргөн адам тез эле жашоодон артка калат жана жашоодо эчтекеге жетпейт. Бул дагы жакырчылыкка алып баруучу жол. Максатыңа жетүү үчүн жалгыз гана мүмкүнчүлүк бул дайыма өзүңдүн үстүңөн иштеп туруу, билим алуу, китеп окуу, духовный деңгээлиң жана анын артынан келчү материалдык деңгээлди көтөрүү. Биздин жашообуз биздин колубузда. Биз аны бай, берекелүү, кызыктуу
кылышыбыз үчүн жаңы билимдерди байытып, өзүбүз тарбиялап, өзүбүздүн алсыз жактарыбызды моюнга алып, аларды артыкчылыкка айландырышыбыз керек. Жаман адаттарыбыздан арылууга күчүбүздү, убактыбызды кетиргенден көрө, андай жаман адаттарга үйрөнбөшүбүз керек. Мен түшүндүм, өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп турганда гана жакшы жыйынтыкка келет экенбиз. Духовный жактан өсүү материалдык өсүүгө алып келет экен. Кайсыга биринчи кезекте көңүлүбүздү бурушубуз керек деп Мехрон кезектеги суроосун берди. Эгерде сен руханий бай болгуң келсе, 2 жөндөмдү өнүктүрүшүң керек. Биринчиден, башка адамдардын ийгилигине сүйүнгөндү үйрөн. Бул сени бай кылат. Экинчиден, эгерде сен башкаларга жакшылык кылгың келсе, анын акысын күтпөй жаса. Кудайга менин ишим жакшы болсун деп жалынуу бул жалынуу эмес. Бул Кудай менен түзгөн келишим болуп калат. Көбүнчөсү мечитке бизнесинен айрылып калыштан коркуп барышат. Кээ бирлер өздөрүнүн ишин жакшы болуп кетиши үчүн кайрымдуулук кылат. Кандайдыр бир өзүңө пайда алып келсин деген максат менен кылган кайрымдуулук бул кайрымдуулукка жатпайт. Иисус айткан экен: "Мен башка пайгамбарлардан айткандарына каршы эмесмин, бирок бир нерсени билем. Мен башкалар менден сурагандан да көбүрөөк жашашым керек. Эгер сен бирөөнү алсага жакын тууганың болгон үчүн же бирөөгө сени жакшы көрсүн үчүн жакшы көргөнүң бул табигый нерсе. Баарынан кыйыны душманыңды жакшы көрүү. Эгерде сен башкаларды алар сага жардам берген үчүн жардам берсең, ал эрдик эмес. Ким сенин жардамыңа чындап муктаж, ошолорго жардам бер. Эгерде сен тааныштарды алар сени сыйлаган үчүн гана сыйласаң, эч кандай деле сыйлык болбойт. Сени кемсинткендерди сыйла. Сени жек көргөндөрдү сүй. Ким чындап жардамга муктаж, ошондой адамга жардам бер. Ошондо гана сен күчтүү болосуң жана духовный бай болосуң. Мына ошон үчүн Иисус мынтип айткан: "Эгер сени бир бетиңе чапса, экинчи бетиңди тосуп бер" деп. Эгерде сенде Михрон сүрөтчүнүн таза холсту болсо, эмне тартат элең? Кайсы пейзажды тартат элең? Асманды, күндү, бактарды, гүлдөрдү, бүт жаркыраган ушул дүйнөбүздү кандай түскө бойойт элең? Эмнени айтар элең? Кандай сезимдерди билгизет элең? Ошондой жаркыраган шедеврди элестетчи. Балким сен аны өзүңдүн балдарыңа же досторуңа белек кылмаксың. Балким өзүңдүн конок үйүңө же офисиңе илип алат элең. Жашооңду да так ошондой шедевр кылып ал. Кооз ар кандай түстө бай кандай кыла алсаң ошондой кыл. Буга өзүңдү өзүң өнүктүрүп отуруп гана жетесиң. Өзүңдүн максатыңа, өзүңдүн ийгилигиңе, бакыбат жашооңо, бакытка карай башка жол жок. Эгер сен духовный жана интеллектуалдык жактан өнүгүүнү токтотуп койсоң, материалдык жактан да өтө слабый болуп каласың. Эсиңде болсун, руханият дайыма биринчи кезекте турат. Көп акчалуу болуп туруп, душасы кедей болгондор болсо болот. Эгерде сен оорулуп балдарга кайдыгер карасаң, сени сөздөрү менен сыйлашы мүмкүн, а бирок артынан чындык сөздөрдү, сени мактабаган сөздөрдү айтышат. Сен акчага чыныгы сыйды, чыныгы сүйүүнү сатып ала албайсың. Адамга акча карматып туруп эле "Мени сыйла" же "Мага ишен" деп айтуу мүмкүн эмес. Мать Тереза айткан: "Тынчтыктын мөмөсү бул молитва, молитванын мөмөсү бул сүйүү, сүйүүнүн мөмөсү бул кызмат, кызматтын мөмөсү бул дүйнөгө тынчтык" деп.